Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөрүм жана кадырман угармандарым. Жашоо окуялары каналына кош келиңиздер. Бүгүн сиздердин назарыңыздарга адам тагдырынын эң татаал, эң ачуу сыноолорун чагылдырган экинчи аял аттуу чакан аудио чыгармамды сунуштайм. Эки адамдын ортосундагы ишеним канчалык назик, кадыр билбеген эркектин өкүнүчү, намысын тебелетпеген аялдын тагдыры жана убактылуу суктануунун ачуу кесепети сизге кандай сабак берет? Келиңиздер окуяга чогуу аралашалы. Каналга катталып, лайк басып, комментарийде өз пикириңизди калтырууну унутпаңыздар. Анда эмесе баяныбызды баштайбыз. Айылдагы чакан гана турак жайдан күн сайын тамактын даамдуу жыты, балдардын күлкүсү угулуп турар эле. Нурбек менен Гүлназ баш кошконуна 12 жылдын жүзү болгон. Нурбек айылда колунан көөрү төгүлгөн мээниткеч жигит катары таанылса, Гүлназ анын аркасындагы бекем калканы, балдарына мээримдүү апасы эле. Ортодо 2 уул, 1 кыз тарбияланып жатты. 2 жаш турмуштун өлдөн баштап чогуу мээнет кылып, чакан үй курушкан, кичинекей дүкөндү ачышкан. Бирок адам баласынын деги тамагы ток, кайгысы жок болгондо гана канат кага баштайт окшобойбу? Нурбектин айылдагы бизнеси кеңейип, шаарга чыгууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Нурбек шаардан курулуш материалдар саткан чоң дүкөн ачты. Адегенде бардыгы жакшы башталган. Нурбек шаарга барып келип иштеп, бирок убакыт өткөн сайын анын жүрүм-туруму өзгөрө баштады. Айылга азыраак келе турган болду. Келсе да телефону колунан түшпөй, Гүлназдын койгон тамагын табитим жок деп четке кагып, кабак ачылбай калды. Нурбек, сага эмне болду? Ишиңде бир нерсе окшошпой жатабы? Же ден соолугуң начарлап кеттиби деп Гүлназ кам санап сураганда, Нурбек дароо ачууланып чыкчу. Гүлназ, менин башымды оорутпачы. Мен шаарда оңой иштеп жатат дейсиңби? Күпүлдөгөн карыз, жумушчулар, тоскоолдуктар. Мен чарчап келем, сен болсо сурак аласың. Гүлназ улутунуп кала берчү. Аялдык сезим бир нерсенин туура эмес экенин айтып турганы менен ал күйөөсүнө ишенип, ачуусун басууга аракет кылаар эле. Чындыгында Нурбектин башын карыз эмес, таптакыр башка нерсе айланткан болчу. Шаардагы дүкөнүнө сатуучу катары Асел аттуу 22 жаштагы кыз жумушка кирген. Ал сырткы келбети келишкен, кийингени заманбап, сөздөрү ширин кыз эле. Нурбек өзүнүн 38ге келип калганын, айылда 3 баласы менен жубайы күтүп жатканын унутуп, жаш кыздын көз карашына арбалып калды. Асел да жөн кыз эмес эле. Ал Нурбектин акчалуу, шаарда үйү бар, бутуна турган эркек экенин көрүп, аны бөлөк аялдан талашып алуудан тайманган жок. Нурбек байке, сиз ушунчалык акылдуу, мээримдүү эркексиз. Сизге окшогон адамды баалаган, жанында суктанып жүргөн аял болуш керек. Айылдагы аялыңыз сизди түшүнбөйт окшойт. Дайыма чарчап, кабагыңыз салынып жүрөсүз деп Асел күн сайын Нурбектин кулагына уу куйчу. Акыры Нурбек Аселдин тузагына түштү. Ал жубайы Гүлназга айтпастан шаардан экинчи батир жалдап, молду чакыртып, Аселге нике кыйдырып алды. Эки аялды тең бирдей багам, шариятта бар деп өзүн актаганы менен Гүлназга муну айтууга жүрөгү даабай жашырып жүрдү. Бирок жашырган нерсе качанга чейин жашыруун калмак эле. Гүлназ шаардагы Нурбектин өнөктөшү досу Азаматка кокустан чалып калганда чындыктын чети сөгүлдү. Азамат Нурбектин шаарда башка аял менен жашап жатканын билсе да, досун саткысы келбей, бирок Гүлназдын Азамат, Нурбек ооруканада эмес да, чындыкты айтчы, мен түнү менен түш көрүп чочуп чыктым деген байкуш үнүн угуп туруштук бере алган жок. Гүлназ, Нурбек шаарда, бирок ал жалгыз эмес. Жанында Асел деген кыз бар. Кечирип кой, мен мындан ашык эч нерсе айта албайм деп айта салды. Бул кабар Гүлназдын төбөсүнө таш түшкөндөй болду. Дүйнөсү аң тоң болуп, дем ала албай муунду. Ал дароо балдарын кайненесине калтырып, шаарга жөнөдү. Азамат берген дарек боюнча Нурбектин жаңы батиринин эшигин какты. Эшикти үстүнө жибек халат кийген, чачын жасаткандай сулуу жаш кыз Асел ачты. Сиз кимсиз? Деди Асел текебер карап. Гүлназдын үнү дирилдеп чыкты.
Мен Нурбектин аялымын. Нурбек кайда? Ашканадан Нурбек чыгып келди. Жубайын көрүп, анын өңү кагаздай бозоруп, колундагы ачкычы жерге түшүп кетти. Гүлназ, сен бул жерде эмне кылып жүрөсүң? Нурбек, бул эмне кылганың? Гүлназдын көзүнөн жаш коюлуп жатты. Биз 12 жыл бирге тарткан азабыбыздын, курган махабатыбыздын акысы ушул беле. Балдарың айылда сени күтүп жатат. Мен сени менен бир сындырым нанды тең бөлүп жегем, Нурбек. Нурбек өзүн колго алууга аракет кылып, Аселди бөлмөгө киргизип жиберди да Гүлназдын колунан кармады. Гүлназ, токточу, түшүнсөң, мен эркекмин. Эркекке экинчи аял алууга уруксат берилген. Мен сени таштабайм. Балдарды кем кылбайм. Мен экөөңө тең бирдей карайм. Аны уккан Гүлназ күйөөсүнүн колун силкип таштады. Бирдей карайм дейсиңби? Сен менин жүрөгүмдү тирүүлөй союп жатасың. Сага менин ишеничим, менин сүйүүм керек эмес экен. Сага ушул жаш кыз керек экен. Макул, Нурбек, бактылуу бол, бирок мени жана балдарыңды унуткун. Гүлназ аркасына кайрылбай чыгып кетти. Нурбек артынан чуркап чыкканда Гүлназ таксиге түшүп үлгүрдү. Гүлназ айылга келип, буюмдарын жыйнап балдарын алып шаардагы бир тууган сиңдисинин чакан батирине көчүп кетти. Бирок ал ыйлап отурууну каалаган жок. Балдарым үчүн бутума турушум керек деди. Кайненеси да уулунун бул жоругуна капа болуп, Нурбекке каргышын айтып, Гүлназ тарапта болду. Гүлназ банктан чакан насыя алып, өзүнүн колунан келген тигүүчүлүк өнөрүн пайдаланып, чакан тигүү цехин ачты. Түнү менен уктабай көйнөк тигип, базарларга өткөрүп жатты. Бара-бара анын эмгеги бааланып, кардарлары көбөйдү. 2 жылдын ичинде Гүлназ өзүнүн чакан брендин түзүп, бутуна бекем турду. Асел үй бүлө куруу деген эмне экенин билбеген кыз болуп чыкты. Ал тамак жасагысы келбей, мени сулуулук салонуна жибер. Тиги курбумдун күйөөсү машина алып бериптир. Мага да алып бер. Дубайга эс алууга баралы деп күндө талап кылчу болду. Нурбек канчалык мээнет кылбасын, Аселдин каалоосун аткарууга акчасы жетпей баштады. Бизнеске көңүл бөлбөй, жаш аялын эркелигин көтөрөм деп жүрүп, Нурбектин дүкөнү карызга батты. Шериктери менен араздашып, бизнеси банкрот болду. Эң өкүнүчтүүсү, Нурбек ооруп калды. Ашказаны катуу ооруп, ооруканага түшкөндө Асел ага бир да жолу барган жок. Тескерисинче, Нурбектин акчасы түгөнгөнүн көргөндө, сиз мага убада берген турмуш ушул беле? Мен сиздей кедей, оорулуу эркек менен жашай албайм деп, буюмдарын жыйнап ажырашууга арыз жазып кетип калды. Жалгыз калган, карызга баткан, ден соолугунан ажыраган Нурбек ооруканадан чыгып, эски батирине келди. Үй ичи муздак, эч ким жок. Ал өмүрүндө биринчи жолу өкүрүп ыйлады. Сөөгүн сыздатып, Гүлназды эстеди. Гүлназ анын кичинекей оорусун да байкап, бутуна жылуу байпак кийгизип, ысык чайын сонган күндөрүн эстеди. Арадан бир нече ай өтүп, Нурбек бир аздап бутуна тургандан кийин Гүлназдын тигүү цехин таап барды. Эшикти ачканда ал таптакыр башка Гүлназды көрдү. Гүлназ мурункудай чарчаңкы, жүдүгөн аял эмес эле. Өзүнө ишенген, сулуу, заманбап жана ийгиликтүү айымга айланган эле. Гүлназ, деди Нурбек мукактанып. Гүлназ башын көтөрүп карады. Анын көзүндө өч алуу да, ачуулануу да жок эле. Болгону муздак гана сый бар болчу. Саламатсыңбы, Нурбек? Кандай жумуш менен келдиң? Нурбек тизелеп отура калды. Гүлназ, мени кечир, мен сокур болуп турмун. Мен чыныгы бакытты арзан сулуулукка алмаштырыптырмын. Мен бардыгын жоготтум. Балдарымды, сени, абийиримди жоготтум. Мага кайрадан мүмкүнчүлүк берчи. Мен мурункудай Нурбек болууга даярмын. Гүлназ ордунан туруп Нурбекке жакындады. Сөзүн жай, бирок терең үн менен баштады. Нурбек, мен сени кечиргем. Алда качан кечиргем. Эгер кечирбесем, бул кайгы менен жашай да албайт элем. Жана ошондой эле бул кайгы мени иштен жеп бүтүрмөк. Бирок кечирүү деген сөз кайрадан мурункудай жашап кетүү дегенди билдирбейт. Сынган чынны чаптаганың менен андан суу иче албайсың. Жаракасың көрүнүп турат. Мен сени балдарымдын атасы катары сыйлайм. Балдарыңа каалаган убакта келип тур. Бирок менин жүрөгүмдөгү Нурбек ошол күнү, сен экинчи аял алган күнү өлүп калган.
Нурбек башын шылкыйтып эч нерсе дей албай калды. Анткени анын катасын оңдоого эми кеч болчу. Оба, урматтуу каармандарым. Суу аккан угунан агат дешет. Бирок ишеним сынган жерде мурунку тазалыкты калыбына келтирүү аябай оор. Нурбек убактылуу каалоонун артынан журкап, өзүнүн баалуу бактысын жоготту. Ал эми Гүлназ аялдык намысын сактап, өз тагдырын өз колуна алды. Бул окуя сизге кандай таасир калтырды? Гүлназдын чечими туура болдубу? Нурбек экинчи мүмкүнчүлүккө татыктуу беле? Өз ой-пикириңизди комментарийге сөзсүз жазып калтырыңыз. Эгерде видео сизге жакса, жакындарыңыз менен бөлүшүп, каналга катталууну унутпаңыздар. Кийинки турмуштук таасирдүү баяндарда көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.